Сіздерге мына ушул жер эң кооптуу көрүнбөйбү? Ал жакка өтөсүздөр, бул жакка өтөсүздөр. Мен ушул жерден өткөндө коркуп калдым. Сіздерге азыр толук айтып берем. Туугандар, мен коркунучалык бар экен, караңыздарчы мына. Мына таштар мына бош эле турат, мына караңыз мына. Азыр мына таш кетсе, сразу мына ташты караңыздар, бул таштарды. Мына кетти да, мына ары ылдыйгачы ошого түшүп барат. Прямо асфальт жолгочу. Караңыздар. Чынында эле бул жак коркунучтуу экен. Мына туугандар, өзү көрдүңүздөр. Мына дрондан да көрүп атасыздар. Жигит, оюң айта кетсек, бул жерде эмне кылса болот? Эмне тосуш керек, Кытайда ошол жерде эмне кылыш керек бул жерде? Арыбаңыздар, урматтуу кыргызстандыктар. Негизи мен тоолор жана таштар боюнча экспертмин. Албетте тамаша. Негизги жаңы технологияларды пайдаланып бул жерлерге бактарактарды отургузуп же чөптөрдү отургузуу системасын колдонсок болот. Андан кийинки жол астында туннель жасап, автоунаалардын үзгүлтүккө учурабастан жүрүүнү колдонсок болот. Ушул чечимдерди сунуштасак деле өкмөт кабыл алса сону. Антан бул видеону тиешелүү органдарга жөнөтүп коесуздар деп үмүт кылам. Чынында бирок коркунучтуу жер экенчи. Бул эртең кышта бир тоң кеткенде же катуу жамыр жааганда, мына көрүп таштар бүт бардыгы бош элечи. Мына караңыздар, мына бош эле таштар да. Антан бул жака оюңузду кетиңиз. Сиздердин ар бириңиз оюңуздар маанилүү. Бул жер Кадамжай району, Жиделик айылы, Кадамжай шаары Жиделик айылынын үстү. Бул жерди баарыңыздар билесиздер.